Коомдук тамактануучу жайлардан, кафе, ресторандардан тамактанган ар бир жаран төлөм үчүн кассалык чек талап кылышы керек. Аны талап кылууга мыйзам боюнча бардык жарандын укугу бар. Кассалык чек аркылуу алар төлөп жаткан салык ачык айкын болуп турат. Салык кызматкерлери кассалык чекти көрсөтпөгөн учурда салыктан буйтап качты деген шек жаратаарын айтышууда. Ушундай КМ аппарат иштеткенден кийин налог кандай көп төлөп калган башында кандай болсо ошондой эле, башында кандай түшүндүрүү боюнча эле кылып атабыз. Негизи колдонобуз ар бирине берилет. Негизинен постоянно колдонобуз. Бизге лимит берилген да, ар айгачы. Ошол лимитке жетиргенге чейин колдонобуз. Набынысты отурган көзсүлөргө, ичип бараткан көзсүлөргө. Ал эми тойканаларга келсек, Ош шаарындагы эң чоң ресторандардын бири буга чейин 500 000 сом салык төлөп келген. Кассалык көзөмөл киргизилгенден кийин жылына 800 000 сом салык төлөй баштады. Ошондой эле буга чейин ресторандар ай сайын салык төлөсө, эми той болгон күндөрү гана адам санына карай төлөп жатышат. Ош шаардык салык башкармалыгында учурда иштеп жаткан 27 тойкана катталган. Ал эми бир ресторан 2021-дин 12 айында 185 000 почти 184 жана 9 экен, 185 000 салык төлөп аткан болсо, 2022 жылдын 12 айында 693 000 төлөгөн. Булардын айырмасы өтө чоң чыгып атат. Ошон үчүн мындай мүмкүнчүлүк, мындай резерв мүмкүнчүлүгү болгон үчүн ошол тойканалардын баарын атайын күчөтүлгөн көзөмөлгө алып, мындан ары ал жерлердеги ошол өтүүчү банкеттердин, тойлордун, бардык майрамдык мааракелердин өткөрүү мыйзамдуулугу, салыктын өз убагында төлөнүүсү атайын көзөмөлдөө болот. Ушундай көрүнүш Бишкек шаарындагы тойканаларда дагы байкалат. Мисалы, Палазза аталышындагы тойкана жылына 208 000 сом салык төлөп келсе, көзөмөл күчөтүлгөндөн кийин 2 500 000 сомдой төлөй баштаган. Вавилон тойканасы бир жылда 445 000 сом салык төлөп келсе, көзөмөлдөн кийин 2 400 000 сом төлөй баштады. Белгилей кетсек, бул сыяктуу ресторандарда маареке өткөрүүнүн бир күндүк баасы орточо 200-300 000 сомду түзөт. Ар бир тойканада бир кишиге 1000 сомдон кем эмес да. Эми кичирээк шаардан алысыраак болуп калса, бир 500 сомдон тегерегинде. Ар бир кишиге. Анан өкмөткө болсо төлөгөнү ошо 10 000 сом, 15 000 сом айына. Эмне үчүн булар ошентип төлөчү? Анткени ошол жерден салыкчы крыша болчу. Участковый, дагы кайсы укук коргондордун баары крыша болчу. Салык инспекциянын начальниги ошол жерде крыша болчу. Hakimi крыша болчу. Баары болуп алып, үстүнөн акчалардын баарын ушу 2,5 миллион сомду чөнтөктөрүнө салып коюшту. Биз азыр ошо чөнтөккө салдырбай, эч кимге жейдирбей, политическая коррупция деп коет. Ошону демонтаж кылып атпайбызбы? Өкмөт башчынын айтымында, мурда тойканаларда салыкчы, укук коргоо органдары, салык инспекциясынын башчысы Акими калкалап турчу. Өз сөзүндө крыша түшүнүгү жоюлганын кошумчалады. Ошондой эле ал салыкты киреше көргөн тарап сөзсүз төлөшү керектигин белгиледи. Роза Акматжан кызы, Жылдыз Кадырбаева, Ош ТВ.